Саламатсыңар урматтуу окуучулар, баардыгыңыздар бүгүнкү аралыктан окутуу боюнча онлайн сабакка кош келдиңиздер. Баардыгыңыздарды экранын жанына жакыныраак келип, сабакка ийгиликтүү жана активдүү катышканга чакырмакчымын. Өткөн сабакка сәл эсеп салсак, өткөн сабакта биз алгоритм боюнча таанышуу жүргүзөбүз жана алгоритмдин формалдуу жана формалдуу объекттер боюнча карап чыкканбыз. Жана бүгүнкү сабакта биз ошол алгоритм боюнча кененирээк таанышууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы алгоритмдерди жазуу формалары жана анын типтери боюнча кененирээк карап чыгабыз. Сабактын максаты 3 максаттан турат. Блок схемалар боюнча сызыктуу алгоритм менен кеңири таанышуу жүргүзөбүз жана мисалдарга көңүл бурабыз. Эми карасаңар балдар, бул жакта блок схема. Блок схема биздин алгоритмге кандай тиешеси бар? Алгоритмди түзүү үчүн арналган аткаруучунун буйруктар системасынын ар бир буйруктун жана бүтүндөй алгоритмдин жазылыш эрежелерин билүү керек. Адам кандайдыр бир маселени чечүүдө аткарган кадамдардын ырааттуулугун номурланган тизме түрүндө жазганы, таблицаны же блок схеманы жардам менен сүрөттөгөнү керек. Блок схема түрүндө алгоритмдин кадамдарын белгилөө үчүн төмөнкү геометриялык фигуралар колдонулат. Алгоритмди жазуу формаларында блок схема бул алгоритмдин көрсөтмөлүү графикалык сүрөттөлүшүн схема деп айтсак болот. Жана алгоритмдин айрым аракеттерин ар кандай геометриялык фигуралар менен билүү бул жалпы схемаларга карабыз. Блок схемаларда биз 4 фигураны карайбыз. Бул фигуранын аталыштарында овал, параллелограмм, ромб жана тик бурчтук. Биз 4 фигура менен биз блок схемаларды же болбосо алгоритмдерди жазуу формасында ишке ашырабыз. Овал бул силер көрүп жүргөн фигура. Бул фигура менен силер таанышсыңар. Бул фигурада биз башы же аягы деген сөздү жазсак болот. Бул алгоритмдин кадамдарын белгиленишинде. Жана параллелограмм фигурасына биз киргизүү же чыгаруу кадамдарды белгиленишин жазсак болот. Жана ошол эле ромб фигурасына андан аркы аракетти аткарууда коюлган шартты текшерүүдө биз ушул кадамдарга колдонсок болот. Жана ошол эле тик бурчтукта биз аракеттерди аткарууну жазабыз. Эми биз фигураны таанышкандан кийин бул жакта блок схемадан 2 фигурага маани берсек, бул жакта 2 фигура катышкан. Бул 2 фигура менен биз кыскача бир процесс же болбосо бир кыймыл аракетибизди түзүп көрсөк алгоритмге. Эми бул жерде биз овал фигурасына биз башы деген кадамды жазып атабыз. Жана ошондой эле тик бурчтук фигурасына биз өтмөккө кел. Бул жерде уже биз процесс жүрүп жаткан убакта биз ошол бир жолдун экинчи сол жактан оң тарапка өтүү алгоритм жөнүндө сөз болуп жатат. Жана ошондой эле жашыл түстү күт. Жана ошондой эле көчөнү кесип өт. Андан кийинки овал фигурасына бул ошол аягы болуп атат. Мына мунун баардыгы ошол 2 фигуранын негизинде кыскача бир процесс же болбосо кыймыл аракет түзүлдү деп айтсак болот. Жакшы. Эми андан ары биз бүгүнкү сабакта алгоритмдердин типтери боюнча карап чыгабыз. Типтеринде биз сызыктуу алгоритмди таанышып кененирээк талкуу кылабыз деп айтсак болот. Жана ошондой эле ошол алгоритмдин башы аты болгон алгоритмдин башында турган бул программа жөнүндө кыскача айта кетсем силерге. Программада бул аткаруучуга түшүнүктүү тилде жазылган алгоритм бул программа деп аталат деп айтсак болот. Программалардын баардыгы бул алгоритм негизинде, ушундай шарттардын негизинде, ушундай кадамдардын негизинде биз программаларды келечекте түзө алабыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми сызыктуу алгоритм. Сызыктуу алгоритм бул командалар белгилүү тартипте биринин артынан экинчиси жазылат. Бул командаларды жазылыш тартиби боюнча башкача айтканда бири-биринен удаалаш аткарылган алгоритм сызыктуу деп аталат. Эми бул жакта сызыктуу алгоритмге мисал иштесек, бул жакта жолдун өтүүнүн эрежеси боюнча кыскача мисал сызыктуу алгоритмге биз жаңы эле сызыктуу алгоритм боюнча аныктамасы менен тааныштык. Эми бул жерде ошол
фигураларды көрүп атабыз. Кайсыл фигуралар катышат экен? Бул жакта болгонун сызыктуу алгоритминде 2 гана фигура катышып жатат деп айтсак болот. Овал жана тик бурчтук фигурасы. Ошол эле кадамдардын башталышы болгон овал фигурасы жана ошондой эле аракеттердин фигурасы, төрт бурчтук фигурасын айтсак болот. Эми бул жерде ошол эле жолдон өтүүнүн эрежеси, бул ошол жолдун жээгине келип атат. Зебра бар экенине көңүл буруп атат. Ошол убакта эле бет маңдайдагы светофорду кароо процесси жүрүп жатат жана жашыл жарык күйгөнчө күтүү процесси жүрүп жатат. Ошондой эле жашыл жарык күйгөндөн кийин кадамдарды шилтеп солдун оң жагынан оң тарабына өтүп жатат деп айтсак болот. Эми бул жерде ошол алгоритмдин түзүлүштөрүнүн ичинен эң жөнөкөйү бул сызыктуу алгоритм болуп эсептелет. Эгер алгоритм сызыктуу түзүлүшкө ээ болсо, анда кандай гана берилиш бербейли, ага кимдер гана кадам берүүнүн артынан экинчиси удаалаш аткарылат. Бул жерде ошол сызыктуу алгоритмге дагы бир мисал иштеп көрсөк болот. Бул жерде дагы ошол эки фигуранын катышы, овал жана тик бурчтук фигурасынын катышы. Бул жерде ошол өрт өчүргүчтү колдонуу алгоритми. Бул жерде эң биринчи эле биз тааныш овал фигурасы башталып атат, кадамдардын башталышы жана андан кийинки аракеттерди башталууда бул пломбаны жулуп сал, кармоошту чыгар дейт ошол убакта жана чоргосун өрткө багытта жана рычагты бас. Ошол убакта биз процесс же болбосо сызыктуу алгоритмге мисал иштеп жатабыз деп айтсак болот. Эми бул жерде силерге суроо. Информатика кабинетиндеги техникалык коопсуздук эрежеси кандай алгоритмдик мисал боло алат? Бардыгыбыз ойлонуп көрсөк. Бардыгыбыз информатика кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелери жайгашкан. Ошол техникалык коопсуздук эрежелер кайсыл алгоритмге мисал боло алат деп айтсак болот? Ооба, албетте биз сызыктуу алгоритмди айтсак болот. Сызыктуу алгоритм бизге мисал боло алат. Анткени техникалык коопсуздук эрежелер бул катар менен ирет менен бири бирине байланышып аракеттердин процесси ошол жакта жазылган деп айтсак болот. Эми экинчи суроо, бул блок схемалардын фигураларындагы жазуулардын кайсылары орун алмашып калган? Жакшылап ойлонуп көрсөк. Кайсылары орун алмашып калган? Жакшылап ойлонуп көрсөк, кайсылары орун алмашып калган? Албетте бул жакта А жана Гны айтсак болот. Анткени биз Ада белгиленип турган фигурага биз эмнени жазабыз? Ал жака биз шарттуу иш аракеттерди, кадамдарды жазабыз, албетте. Ошол убакта эле Гда турган фигурага биз ал жака овал, башы же аягы, кадамдарды жазабыз. Эми бүгүнкү сабакта биз жалпы алгоритм боюнча ошол алгоритмдин баш аты болгон алгоритмдин сызыктуу тармагы боюнча тааныштык. Сызыктуу алгоритмге биз мисалдарды келтирдик жана ошол эле сызыктуу алгоритмдин процесси жөнүндө мисалдарды иштедик деп айтсак болот. Ылайыктуу тапшырма бергим келип турат. Бул жакта ошол силер үчүн 3 тапшырма. Биринчи тапшырмада бул силерге белгилүү алгоритмдердин жазуунун формаларын санап бересиңер. Жана бул жакта силерге мисал, логикалык суроо деп айтсак болот. Апасы Айгүлгө 9 литрлик жана 5 литрлик 2 чака берип, үйгө 3 литр гана суу алып кел дейди. Айгүл бул тапшырманы кантип аткарышы мүмкүн? Ушул логикалык суроону дагы ойлонуп чечип, ошол алгоритм жардамы менен иштесек болот. Жана сызыктуу алгоритмге 2 мисал. Жана ошондой эле мен ушул тапшырмалар менен, үй тапшырмалары менен силерге тааныштырдым. Ушул тапшырмаларды классрумдарга жөнөтөбүз. Бүгүнкү сабак силер үчүн пайдалуу жана ийгиликтүү болду деп ойлойм. Жашоо турмушта ушул сабакты пайдаланып колдонсоңор болот. Бардыгыңыздар кийинки сабакка чейин, кийинки онлайн сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар жана ден соолукта болуңуздар.